Направо. По маршрутам, Хамисам, шага. Марш! Өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуяларын, жол эрежелеринин коопсуздугун чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта Чүй облусунун Сокулук районунда өткөрүлгөн атайын рейдтик иш-чара жана башка кылмыштуу окуяларды көрсөтөбүз. Ал эми сиз көрүп турган Лада үлгүсүндөгү автоунаа жарык берүүчү белгилери күйбөй келе жаткандыгы үчүн токтотулуп, эскертүү иретинде тийиштүү айып кагазын түзүп беришти. Бул BMW үлгүсүндөгү унаа рейд учурунда токтотулду. Токтоткон учурда инспекторлор айдоочудан тийиштүү документтерди талап кылган учурда унаага тийиштүү документтери жана айдоочулук күбөлү жок болуп чыкты. Мындай учурда мыйзамга ылайык унаа айып короосунан орун алат. Айдоочуга инспекторлор тийиштүү протокол толтуруп берип, унаасы айып короосуна токтотушту. На ню работает, забери, говорит. Я детей посадила, поехала. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери жөө жүргүнчүлөр менен катышкан жол кырсыктарын болтурбоо максатында жана акыркы күндө Москва районунда жол кырсыктары кескин көбөйгөндүгүнө байланыштуу атайын профилактикалык мүнөздөгү рейд өткөздү. Рейд учурунда жөө жүргүнчүлөр тарабынан жолду бөлүп турган бетондук тосмодон секирип өткөн учурларда инспекторлор тарабынан жөө жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышты. Анткени мындай көрүнүш өтө кооптуу жана жол кырсыгын алып келүүсү толук мүмкүн. Андан тышкары инспекторлор тарабынан жөө жүргүнчүлөргө эскертүү беришти. Тагыраак айтканда, эгерде жөө жүргүнчү туура эмес жерден өтсө 1000 сом айып пул салынат. Мындай иш-чаралар жакынкы арада дайыма болуп өтөт. Ошо жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусуна жол кырсыктарын болтурбоо максатында. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Сокулук районунун Первомайск айылында Чымырия көчөсүнүн номер 1-үйүнө бет капчан белгисиз адамдар келип, кылмыш иши боюнча шектүү катары Бишкек шаарынын Акымбаев жана Достоевский көчөлөрүнүн кесилишинде номери жок Батирдин тургуну 1995-жылы туулган жана Сокулук районуна караштуу Чаткөл айылынын Первомайский көчөсүнүн тургуну 1977-жылы туулган жарандар кармалып, жазык кодексинин 96-97 беренелеринин негизинде Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Сурак маалында шектүүлөр каракчылык боюнча күнөөлөрүн мойнуна алышып, окуянын жагдайларын толук айтып беришти. Катылган акчаны жана кылмыш болгон күнү кийип жүргөн кийимдерин өз ыктыяры менен өткөрүп беришкен. Бул факты боюнча кылмышкерлердин жашаган даректерине тинтүү жүргүзүлүп, каракчылык жолу менен уурдалган 1.200.000 сом акча каражатынын 551.000 сом өлчөмүндөгү акча каражаты кылмышка шектүүнүн жашаган жеринен чыккан. 2022 жылдын 26 январь күнү издөөдө жүргөн Ильяз аттуу жаран кармалып Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 96-97 беренелеринин негизинде Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынын камагына алынган.
айта кетсем, 2022 жылдын 10 январь күнү болжол менен 22:45 чамасында кечки түнкү Сокулук районунун нөмөт бөлүмүнө маалымат түшкөн. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө жана 3-чү кылмышкер бар экен. Бүгүн 26 январь 22 жылы бүгүн 3-чү кылмышкерди кармадык. Жазык процессуалдык кодекстин негизинде 96-97 береси менен убактылуу камактуу жайга алынган. 2021 жылы республика боюнча катталган өрт кырсыгы боюнча маалымат. Тилсиз жоодон 32 адам куткарылып, 21.366.972 сомдук материалдык баалуулуктар сакталган. 2021 жыл ичинде республика боюнча 3087 өрт кырсыгы катталып, 2020 өткөн жылга салыштырмалуу өрттүн саны 11% көбөйгөн. Тилсиз жоонун себептери электр жабдууларынын колдонуудагы этиятсыздык. Мешіттерди убагында тазалабагандыктан, өрт коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан келип чыгууда. Ал эми өрттүн басымдуулугу турак жай секторунда катталган. Статистиканы карасак, өрттүн кесепетинен 54 адам каза таап, 2020 жылы 43 адам жана 51 адам жабыркаган. Жоодон 32 адам куткарылган. Турак жай секторунда 2033 өрт катталып, өрттүн жалпы санынын 65,9%-ын түзгөн. Белгилей кетишибиз керек, 2021 жылдыкы катталган өрт кырсыктарында 32 жараныбызды ошо өрт кырсыгынан биздин кызматкерлердин ыкчам аракетинде куткарылып калды. Быйылкы жылы дагы жаңы техникалар келүүсү күтүлүп атат. Ал эми азыр бизде күчү менен дайындыкта турган техникалардын абалы боюнча айта турган болсок, канааттандыралык деп айтсак болот. Албетте техникаларыбыздын басымдуу бөлүгү пайдалануу мөөнөттөрү өтүп, азыр кандай жаңыланууга муктаж болуп турат. Ошол эле учурда биздин кызматкерлер дагы өзүнүн тактикалык көздөрүнүн ыкчам баягы иш жүргүзүү боюнча өздөрүнүн тажрыйбаларын ашырып алышты. Кокус өрт болса, ыкчам чараларды көрүү боюнча.